Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Кайрадан мен Динара Осмонованын сабагында Чынара мугалим. Бүгүн сиздер менен сингапурдук методдордон айрым ыкмалар боюнча бөлүшкүм келди. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, сингапурдук методдор учурда аябай баалуу болуп жатат. Бирок бул методдор Кыргызстанга же болбосо дүйнөгө белгилүү боло баштаганы 95-96 жылдарга таандык.
өттү балдарды ар кандай тамашалар менен күлдүрүп же болбосо мурдулардан туруп козготуп ушундай техникаларды жасатып турушат экен. Алардын ичинен могу саат техникасы мага аябагандай жакты. Мисалы үчүн сабактын башталышында бул техниканы дээрлик баардык мектептин баардык предметтик мугалимдери колдонушат экен. Кадимкидей мектепке окуучу китеп дептерин көтөрүп жүргөндө өздөрүнүн моундай саатын колдонуп мындай жасап алышып, кагаздан кагаз саатычы жасап алып туруп класстарга колдонушат экен да. Ар бир сабакта мугалим башталышында мисалы үчүн силер өзүңөрдүн убактыңарды пландагыла. Бүгүн канча сааттан канча саатка чейин бошсуңар, канча сааттан канча саатка чейин кимдир бирөө менен жолугуша аласыңар деген тапшырманы берет экен да. Анан балдар өздөрүнүн убактыларын пландаганга, план менен жашаганга, убакытты туура колдонуу үнөмдөгү ар бир сабакта, ар бир предметтик мугалимдер колдонот экен. Бул мени чындыгында эле вау кылды, таң калтырды. Ошондо балдар